Эзелтеден көчмөн кыргыз чарбасында 4 түлүк малды, анын ичинен асыл тукум койлорду багып келгендиги баарыбызга эле маалым. Бирок Советтер Союзунун таркашы менен дал ушул асыл тукум койлорду баккан чабандардын саны кескин түрдө азайып кеткен. Бирок бүгүнкү күндө өз киңдиктерин өздөрү кезүү менен биргеликте эле дал ушул асыл тукум койлордун санын көбөйтүп жаткандагы азаматтарыбыз бар экен. Бүгүн алардын фермасына дагы конокко келип турган чагыбыз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева, саламатсыздарбы? Искендер Абдыралиев Чүй облусунун Арашан кыштагынын тургуну. Бала чагынан 4 түлүк малды сүйүп, тестер кезинде чоң ата, чоң энесинин сага ат мингенге али эрте деген тыюусуна карабай, ат минип айласы кеткенде чыгыктан ат жазап ойногон күндөрүн азыр жылмаюу менен эскерет. Бүгүнкү күндөгү жетишкендиги дал ошол маалдагы үй жаныбарына болгон сүйүүсүнүн акыбети деп билет. Кезинде каарманыбыз түмөндүү түйшүккө батканын, мал багуу деле оңой олтоң иш эмес экендигин жашырбайт. Чарба кой деген мындайча айтканда, чарба кой өзү менен өзү көбөйө берет экен. Бул тур койлорду асылгандарды кармаганда баягы косу бир аз назигирээк, мисалы. Назигирээк болот. Туулгандан кийин 1 жума, 2 жумадай жана колду көздү кармайт. Анан кийин баягы дары-дармектерин сайып турушуң керек, витаминдерин сайып турушуң керек, жана асылган болгон үчүн. Ошондо башында бир аз эметесиң, тажагандай болосуң. Бирок биз мисалы мен өзүм канымдабы ушундай билбейт экенмин, бат эле көнүп кеттим да. Берки чарба койлордо караганда бул кой болсо абдан эле пайдалуу болуп атат. Мындайча айтканда финансы жагынан да пайдалуу. Бакканың эле ошол баш, сатканда эт багытында эле сатканда эле берки койлор чарба койлордон 2 эсе. Мындайча айтканда 2 эсе көбүрөөк акча тапса болот. Порода катары сатканда конечно да көбүрөөк болот. Мындайча айтканда бир 14-15 миң сомдон кем сатылбайт. Ошол эле 3-4 айлык козулары. Жакшылары болсо $1000 чейин барат негизи. Эми дыйкан болгондон кийин эт багытында эле сатканда ошо 7-8 миңден кем сатылбайт. Ошо 4-5 айлык эле козусу. Жылкыларды кайтара албайсың. Тоодо эркин жүрүшөт, күндүр түндүр жүрүшөт. Анан кийин баягы анча-мынча жоголуп кеткенде урдаган маал болуп калат. Бир урдаганда дагы ошо үйүрдөп жоготосуң да. Ошо көңүлгө каты тийип калат экен да. Бир жоготкондо эле 20-25 башыңды жоготуп койсоң, анан ошо 1 айлап, 2 айлап издейт экенсиң. Уюңду эле ошол уюду уурдатпасаң да, уюду болсо жанында жүрүш керек экен дайыма. Сүт багытында уйлар болсо мындай тикенеке, мындай эме жаман жерге кирип алса, эмчектерин тыттырып алат экен. Азабы көбүрөөк экен да. Ошондуктан эми жылкы бар, уй деле бар колдо. Бирок азыраак. Азыркы учурда көбүрөөк мен койлорго көңүл буруп атам да. Кыргыз болгондо мал жандыкка жакын болгондон кийин ар түрүн, ар бирөөнү кармаган келет экен. Искендер Абдыралиевдин бул ферманы иштетип келе жаткандыгына 10 жылдан ашкан. Фермада жылкы баласы, уй жана асыл тукум кой, кочкорлор багылат. Сиздер көрүп жаткан мына бул кочкорлор кадимки кыргыз койлору менен Тажикстандын куйруктуу кочкорлорун аргындаштыруудан келип чыккан. Бирок дароо эле мындай породадагы жандыктар пайда боло калган эмес. Бул койлорду мындан туура 35 жыл мурда ата-бабалар аргындаштырып келген. Дал ошол аргындаштырылган кыргыз койлору менен таджик кочкорлорунан жаңы кыргыз породасы пайда болууда. Учурда бул породаны каттоо жана тактоо иштери жүрүп жаткан маалы. Себеби мындай кочкорлордун бир башынын куну эң жогору бааланды дегенде Бишкек шаарындагы бир үйгө эң эле арзаны сапаты жоон орто унаанын баасы менен барабар. Албетте, каттоо иштери аяктаса мындай баалуу жандыктар өлкөнүн атын гана чыгарбастан айыл чарба экономикасына да чоң өзгөрүш алып келери анык кеп. Бул тур кочкорлордун, койлордун эмеси башка тажиктерден жана казактардын идилбайлар ушундай смаал койлор бар. Биринчиден кулактары узун болот, кенен, узун, мойну узун болот, башы чоң болот, кенен болот. Ошондой эле коңкош мурун болот булардыкы. Жүнү тажиктердикиндей эме орусча айтканда грубошерстный, кылчыктуу жүн болот. Жүнү колдонбойбуз. Буну жылда 2 жолу кырксак, мондай кылчыктуу жүн болот. Бул эч жака колдонулбайт да, берки койлордукуна караганда. Бул кочкордуку жаңылбасам, эме салмагы 160 болду го дейм, по-моему. 162 или 157 ушундай болгон. Анын эми 50
проценттин эле этин эсептесек, негизи булардык 65-70%ка чейин барат экен. Эттүүлүгүнө байланыштуучу, семиздигине байланыштуу. Ошондо бир 80 кило, кем дегенде 80 кило эт турат. А так мындайча азыр муну сойгондо могунан бир 110-115 кило эт чыгат да. Бул багыттагы асыл тукум кой кочкорлор сөөк саактуу, эттүү келип, жалпы чыгым менен түшкөн акыны эсептей турган болсок, кадимки ар бир кыргыз баласы багып жаткан 500 кой менен жаңы кыргыз породасынын 100 коюнун баасы бирдей эле. Илгери мына союз малы мен өзүм дагы көрүп калгам, кочкорлордун аркасына жана куйрук жагына алдына чыгырык байлап коюшчу. Тачкасы менен. Чыгырык. Баа чыгырыкты алып койсоң, тачканы алып койсоң, кочкор отуруп калчу. Ош баса албайт, отуруп калат, арткы бутуна, куйругуна отуруп калат. Себеп дегенде куйругунун салмагы 35-40 килога чейин барчу. Баягы кой көтөрө албай отуруп калчу да. Булардык болсо мындайча болуп атпайбы? Мына козу түштү, 5 айдан кийин ошол ит багытында сатам десең, ошол койдун эмес. То есть булга мындайча айтканда каражат азыраак кетет. Убакыт азыраак кетет. 5 айдан кийин түштү, түшкөндөн кийин эле 5 айдан кийин сатсаң, эт багытында эле. Порода катарында сатсаң, экеси болуп калат. Порода катары болгондо $200 кем болбойт, мындайча айткандачы. Эт багытында 7-8 миң болот. Бир башы. Бир козу, 5 айлык козуң 7-8 миң. Эт багытында эле базарга алып барып эле сатам десең 7-8 миң болуп берет. Бул жолду түрдө жаңы кыргыз деген ысымды алып жүргөн бул жандыктардын табияты салмагына жараша тынымсыз тамактанууга ылайыкташкан. Күн сайын чөбүн, суусун үзгүлтүксүз берип туруу зарыл. Эми бир күндө болсо мына бир салганда бир 3 түк кетет. Бул кышкы маалда. Бир салганда бир 3 түккө жакын түк кетет да. Себеби башка байланыштуу. Азыр меники ошо тегерек чети бир 100 тегерек чети да койлорчу. Ошо бир салганда бир 2-3 түк кетет да. Жок, күндүзгүсү бир маал салганда ошончо түк кетет. Бир күндө болгондо ошо кечкисин азыраак кетет. Кечкисин 1,5-2 түк, себеп дегенде кечкисин жем дагы салынат буларгачы. Жем болгондо эмне, арпа жем. Кээде жа комбикорм деп коет, жана буудай менен аралашат. А так бизде в основном ошо болгону арпа жем да. Кышкысын кандай болот? Кышкысын деле ушундай эле жешеби? Кышкысын деле ушундай эле жейт. Ушул эле рацион. Күн жылууда эми азыркы маалда булар болсо тиги тоого, жайытка чыгып турат. Кечки маал келгенде эле жем берип коюп турабыз. Бир маал. Кышында болсо эрте менен түшкүсү, кечинде чөп берилет. Ушундай көк түктөрдөн беребиз. Беде болот, эспарцет болот. Түрлүү кылып берип турабыз. Беде болсо бир аз тиш камап коет экен. Кой көп жейилбейт. Эспарцет болсо ал таттуураак, глюкоза болгон үчүн аны дайыма жейт да. Ошон үчүн ошо аралаштырып турабыз. Бенде мен жыйнаганда мына эспарцет дагы бар, беде дагы бар, түрлүү чөптөр болот да. Мындан сырткары малдарга кадимки арпадан жем даярдалып берилип турат. Фермер бул ишти да оң багытка коюп алган. Сарай ичине кампа жана тегирмен орнотуп, жыл сайын 100 баш койго 6-7 тонна арпа иштетилет. Күндө бир маал ушу тачка менен арпаны алып, ушул жактан кампага келем. Кампадан келип салып, бияктан теги дробилкага алып барам. Дробилкага алып барып эле ошо энден өткөзүп алабыз. Бул эмди тоют, бул жем болот да. Жем малды, допустим, жем менен жемдеп турбасаң, малыңда эттүү болбойт. Ошо биринчи эмебиз, максатыбыз ушул да. Жана кышкы эмеге, азыр деле тоодон түшкөндөн кийин бир маал ушинтип жем кечинде тартып туруп, жем берип турабыз. Могу малдын баарына канча бир 2 мүшөк жем кетип калат. Кышкы маал. Жайкы эмес, кышкы маалда ошо 2 мүшөктөй жем кетип калат.
Асыл тукум койлордун козулары өтө назик келет экен. Аларга кадимки жаш балага кам көргөндөй көңүл буруп туруу зарыл дейт. Антпесе кадимки кыргыз койлордун козуларындай дароо эле энесинин сүтүн ээп, мал болуп кете албайт. Тез ооруйт. Мындан улам маал менен фермер өзү эле ийне сайып, ветеринардык да милдетти аткарып келет. Биз ушу биринчи максат ушул вет сервисти абдан көтөрүп, Кыргызстан боюнча ушуну эметип алсак абдан жакшы болот. Эмеге боорунда курт болгондо зобко окшоп шишип кетет. Аларга да өзүнүн антибиотиктери бар, дарылар бар. Аны сайып турабыз. Козуларда болот. Жазында, апрель айында тооло кетердин астында жана койлорду кыркып профилактикасын, вакцинациясын бүтүп барын кылам. Оспаныкын кылам, жана бүт эмелерин. Ивермек, допустим, биздики дагы азыр бир проблема бар. Допустим, ивермек азыркы учурда Европада колдонбойт экен муну. Ивермектичи. Ивермек болсо жана кашынгандыкы. Койлор болсо мал деген мал болгондон кийин кашынып ар жак бер жакка кашына берет да. Подкожный паразиттер деп коет. Ивермек дары, дары. Ал дагы антибиотик, мына мондай болгон не так дейт. Ушуну саябыз да. Бул негизи болбойт экен. Бизде эң эле жакшысы илгери Союз маалында жана койлорду кралинге салчу. Азыр биздин да максатыбыз ошол. Кыргызстан боюнча эметсек, ушундай салбайсыздарбы? Сала турган жерибиз жок, жайыбыз жок. Аны бочка коюш керек, кралинди разбавлять этиш керек. Анан кийин кубка деп коет. Илгери биз тоого койлорду айдап атканда, ошо кубка жолдун жээгинде кубка бар эле. Койлорду ошого саласың, 2 метрдик, 1,5 метрдик яма болот, кралин толтура. Койлор натуральный ал. Укол сайылбайт. Укол сайылды, это уже мясо неорганический дегендейчи. А тиги натуральный. Ошол жак курттардын баарын күйөйт да. Ошол жагынан жакшы болчу да. Булар болсо эми азыр бир аз ооруп калыптыр, жана жөтөлүп эметип калган, чимкириктер агып калыптыр бул козулардыкы. Ошон үчүн отдельно буларды эметип, бири-бирине жугуп кетпесин, башка койлордун башка козуларга жугуп кетпесин деп эметип. Анан определенный күнүгө бир маал ушундай эмесин антибиотигин сайып турабыз да. Азыр ошону мен бир эметип туруп, азыр каякта жүрөт. Не такс. Температура. Эмени обычный эле кишинин градусниги бар. Козун жаткырып туруп эле салып, ошо менен эле текшерип коебуз. Козу болгондон кийин биринчиден температурасын түшүрүп туруп, уже андан кийин башка антибиотиктер. Эң эле негизгиси ошо температура козулардыкычы. Мирлан, менден эмени козуларды кармап койсун, мен укол сайып коеюн. Мындайча айтканда, өзүм бул малды эметкенден бери, бул койлорду кармагандан бери өзүм да ветврач болуп кеттим. Мына менде жакыныбызда дядь Костя деген бир эме ветврач бар. Башында ал кишини күнүгө эле чакырчумун. Мындай болуп калды, тигиндей болуп калды. Аны өзү эле айткан. Ал илгери Союз маалында бизде биякта жана Алатаускай уйлардын фермасы бар болчу да. Өзү айткан: "Искен, ты уже, как я, знаешь, сам делай, зачем тебе лишний раз платить?" депчи. Алда тетиги аркы четкини кармайсың бе? Что-то на задние ноги чуть-чуть эметип атат. Опа. Эки дары саясызбы? Бул болсо антибиотик, жана ооруганына. Бул болсо альбен деп коет. Ичинде курттар. Себеби көк чөптө жүргөндөн кийин булардын ичине курт түшөт да. Бул альбенди обязательно бериш керек да. Жылына 2-3 жолу берилет да. Биз дарылап жаткан бул козуларга учурда болгону 5 гана ай болгон. Салмагы 60 килограмм. Сатыла турган болсо $300 кем эмес баада кетет. Ал эми чоң койлор максималдуу дегенде 130-140 килограммга жетет. Орточолору 100 килограммды түзүп, 30-50 миң сомдон $1000 чейинки баада сатылат. Кош. Давай. Кош. Фермердин сарайы Союз маалында салынган мал багуучу жайлардын бири.
кезинде каралбай калган сарайды алып оңдоп түзөөдөн өткөргөн ишкер бүгүнкү күндө бул жер мал үчүн эң жакшы жайга айлангандыгын жашырбайт. Бул негизи жылуу сарай. Кышкысы малдарыбыз ушул жакта болот, ушул сарайда турат. Ушул жакта кыштайт, күндүз эшикке чыгат, кечкисин биякта турат да. Эми жыл сайын бенде мал кеткенден кийин, тоого кеткенден кийин биякты тазалап, жанакы көңүн чабып дегендей, биякты дезинфекция жасап, тазалап полностью азыран кайра күзгүгө даярдайбыз да. Даже тигил жакта жанакы родильный деп коебуз, ал жак утепленный. Аякта жа кышкысын жа козу, музоо туулуп калганда вот ошо родильныйга киргизип коебуз да. Аяк жылуу. Фермада жалпысынан 5 адам эмгектенет. Ар бирине мыйзам чегинде эмгек китепчелери ачылып, айлык маянасы төлөнөт. Жатакана жана тамак ашы бекер берилет. Жумушчуларыма айлык маянасынан тышкары жатаканабыз дагы бар. Үй бүлөлүү болгондор, бойдокторго отдельно болот. Айлык маянасынан тышкары un болобу, тамак аштары, un азыктары, картошка болобу, ошонун баарын айлык маянасынан тышкары алып келип берем. Бекер алып келип берем. Жумада бир болот, 2 жумада бир болот. Бенде иштеген балдар кандай сураса, ошондой алып келип берип турабыз. Мындайча айтканда, бүтүн шарттарды түзүүгө аракет кылып турабыз да. Өлкөдө мындай койчулардын башын бириктирген Кыргыз койчулар коомдук бирикмеси бар. Искендер Абдыралиев да дал ошол коомдун мүчөсү. Мындан сырткары 30га чукул койчу каттоодон өткөн. Фермерлердин негизги максаты жаңы кыргыз породасын өлкөгө таандык экендигин тастыктап, каттоо жүргүзүү менен мамлекеттин атын таанытуу. Учурда каттоодон өтө элек бул малды дүңүнөн чет элге экспорттоо маселеси да чоң көйгөйгө айланып турган чакта ошол маселени жөнгө салуу болуп саналат. Биздин коомдо азыр 30га жетпеген киши бар азыркы учурда. Ошол себептен баягы бүт өзүбүздүн күчүбүз менен келатат. Кишинин саны азыраак болгондуктан мына Айыл чарба министрлигинен да жардам сурап жатабыз. Могу көргөзмөгө дагы ыраазычылык билдирип кетейин деп атам. Айыл чарба министрлиги алар дагы өзүнчө салым кылып биздин көргөзмөбүзгө жардам беришкен да. Мурунтан бери Союз учурунда мурункудай колхоз совхозлор жок, тарап кетишкен. Ошон үчүн жоюлуп кеткенден кийин баягы бизде баарыбыздыкы баягы частный фермерлер болуп калады. Ошол себептен баягы Кыргыз Кырнийиш деген жерден ушу жаңы асыл тукум койлорду каттайбыз деп коомдук бирикме түзгөнбүз да. 2 жылдан бери кошуна Казакстан өлкөсүнө биздин коомдук бирикме алардын көргөзмөлөрүнө катышып келатабыз. Буюрса мына 2 жылдан бери жакшы жетишкендиктер болуп жатат. Алдыңкы ордундарды ээлеп келатабыз. Ошол себептен ошол именно Казакстанга барып, ошол жерден ой жаралды. Бул дүйнө жүзүн таанытайын деген оюбуз бар болчу да. Ошол себептен ошол коомдук бирикмени түзгөнбүз. Жаңы асыл тукумдуу койлорду каттап элге көрсөтүп, мына Кудай буйрса быйыл 8-сентябрда өзүбүздө биринчи республикалык деңгээлинде көргөзмө өткөрдүк. Биздин коомго катышып жүрүшөт. Себеп дегенде азыркы жаңы порода каттоо үчүн бун деген 5000 баш ургачы койлордон катташ керек экен да. Ошол себептен баягы ар бир жеке фермерлер булар ашып кетсе бир 50-100төн ушу чүйрөнү да кармайт да. Калган мына талаас, нарын да көбүрөөк кармашат. Ошол себептен баягы биз бүт областтардын баарын азыр чакырып ошо коомдук бирикмеге киргиле деп атабыз. Себеп дегенде ушу 5000 башты топтошубуз керек да. Искендер мырзанын фермасында бир үйүр жылкы, 10 чакты уй жана ошондой эле 100 дана баш кой багылат. Албетте, Искендер мырзага жардамчы болуп дагы 5 адам эмгектенип, мыйзам чегинде айлык акысын алышат. Мунун бардыгы тең азыркынын азаматы кылып жаткан эмгектердин бири болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.